Рахмат, урматтуу төраға, урматтуу депутаттар. Былтыры жылдың башында жанагы органдарын алмаштырган жарандарыбызды жөнүндө сөз болгон эле. Ошондо Минздравдын шалакылыгынан ошол алына турган дарылар 8 ай алынбай калды да. 8 айдан кийин ошолор жанагы 100дөн ашык ошондой граждандар бар экен. Ошолор, значит, кредит алып өздөрүнүн ден соолугун эме кылып атат да, камдаттыр. Ошол келиптир, кайрадан жазыптырлар мына. Эгер 21-жылы Az geçiresler. Aparat. Mikrofon жакшы угулбай атат. Да, эгер 21-жылы жана 8 ай ала албай жүргөн болсо, мына быйыл эми 22-жылы уже 6 ай болуп атат, 6 айдан бери дарысын ала албай эткенде, мунусу да уже жанагы министрге уголовное дело козгогондуктан, ошондуктан жанагы эмелерин жарыялай атыптыр да. Ошону кандайдыр бир жол менен чечиш керек да. Ал деген министрге уголовное дело козголгону менен булар страдать этпеш керек да. Ошону каким-то образом эме кылып, анан кийин ушуга именно ушулар үчүн кандайдыр бир закондорго изменение киргизишти суранып ататтар. Экинчиси, мына жылдын башында Самаркандек деген айыл бар, границада жайгашкан Баткен районунда. Ошол жерде Москвада иштеген ошол айылдын тургундары $35.000 рентген аппарат алып келген болчу да. Жылдын башынан бери бияка Бишкек алып келип алып Самаркандекке жеткире албай, атаңа бар, энеңе бар болуп жатып, акыр жеткирдик эле. Анан кийин бирок ал толук кандуу иштеш үчүн 1 миллион сомго дополнительный жабдыктарды алыш керек экен да. Ошону Минздрав менен тиги обл администрация таап беребиз деп болуп, бүгүнкү күнгө чейин эчтеке болбой жатат да. Ушуга окшогон нерсени булар бизнес кылбаса, $35.000 өзүнүн акчаларын алып келип берип атса, аны өкмөткө өткөрүп берип атса. 10 секунд. 10 секунд. Ошого окшогон нерселерди мамлекет миллион сом таап туруп ишке киргизип койсо болот. Тем более границадагы, прямо границада турган айылдын эмеси да. Ошону жанында протокольный поручение берип койсоңуз. Рахмат, эске алынсын, тиешелүү протокол тапшырма берилсин. Биринчи микрофон.